Assalamu алейкум. Талант Сагынбаев кыз сайкал Кабылова. Бул арам мындай депчи. Бул акчаны эч ким Силер эмне ушундай жол менен иштеп, лотерея жол менен иштеп кайрымдуулук кылам десиңер, силер бул кылганыңар туура эмес да негизи. Негизи Чубак ажы, Максат Токтомушев ушулар айтып кеткен. Негизи ушулардын бир тал чачыга да жарабайсыңар да, анан биз андай кылабыз, мындай кылабыз десиңер. Силер кылганыңар такыр туура эмес. Мындай айтып коеюн силерге. Эгер кайрымдуулук кыла турган болсоңор, толтурабы иштер, мисалы жакшы халал жол менен деле кайрымдуулук кылсаңар болот дейм. Сөзсүз эми лотерея, гиф ушундай нерселерден кылыш керекпи. Туура мен деле башында катышып жүргөнмүн, бирок бул арам экенин мен билген эмесмин да. Азыр билдим, уже катышпай турган болдум. Билгенден кийин ошо билген нерселерди мен кайра чыгарып атам. Силер эч качан андай кылбагыла өкүңөрчү. Сен жолук салынгансың, Кабылова кыз сайкал. Сен бул нерселерден тыйылышың керек. Чубак ажынын насааттарынан көп уккун. Талант Сагынбаев эми үлкөн болот, эми аны жакшы тааный бербейм, бирок интернет аркылуу тааныйм да. Ошого эсиңерге келгиле да. Болгону 1000 рубль. анан бул акчаны баягы айтып атпайбы көп адамдар тиги бул арам мындай депчи. Бул акчаны эч ким мындай зордуктаган жок да. Сен билетти ал депчи. Каалап, өзү каалап ошону алып атат, а бул жерде эч кандай Арам болгудай ал жаман жакка кетпейт биринчиден. Болгону биз ошо биздин ошо башкы баягы максатыбыз ташкентке коомчулук жардам берүү. Кайрымдуулукка ойнотулган лотерея адалбы? Ар бир билет байгеси менен ойнотулат экен. Лотереядан түшкөн акчаны жардамга берет экен. Ойносок болобу? Болбойт туугандар. Лотереядан түшкөн акчаны канчалык кайрымдуулук кылса дагы, ал лотерея мурдагы канча мындай да 100 адамдын акчасын алды дагы болчу. Ошондон кайрымдуу мисалы 10 кичине байге берип койду, 90-ды чөнтөгүнө салды дагы 5-өнү кайрымдуулук кылып койду, 85-ин чөнтөгүнө уруп койду. Тууган, бул лотерея, бул кумар болбойт. Сиз таза бизде шариятыбызда тазадан табыңыз, таза кайрымдуулук кылыңыз. Буну кайрымдуулук деп айтсак дагы болбойт лотереянын туугандар. Анан көрөк бир өнөр көрсөтүңүз, бир иш кылыңыз, анан акча таап туруп, анан кайрымдуулук кылсаңыз болот. Болсо лотерея ойногон болбойт. Лотерея ойногон арам, анткени адамдардын бардыгы эле утпайт бир нерсени, болгону сиз утуп калышыңыз мүмкүн, бирок башкалар жөнүндө сатып алып ошол ойдон калып кетет. Демек, башка бирөөнүн акчасын арам жол менен жегенге барабар күнөө болот. Ошондуктан лотереяны сатып алып ойногон арам, жана дагы арам. Аны өкмөт чыгарабы, мамлекет чыгарабы, эч маташмач айырмасы жок. Лотерея болсо арам деп айтылына берет.